Бул алма кандай? Как переведем? Это какое яблоко? Бул в переводе обозначает это, алма это яблоко, и кандай это какой? Казакстандан келгенде кыргыз тили жарым жылдан кийин сүйлөп калдым. Бирок билесизби, мага грамматика аябай кызык болуп калды да. Анан грамматиканы үйрөнүп алайын десем, курска барайын десем, курста мага айтыптыр, сиз десем болсо бизди үйрөтөт экенсиң кыргызча. Болсо бир эле ай баргам аларга, анан бир айда сертификат алып койгом. Жакшы, вы молодцы. Как вы скажете, неплохо? Жаман эмес. Отрицание ставится в конце, верно? Пандемия башталганда, пандемия болгондо ошол учурда мага балдар чалып, ыйлап чалышты да. Виктория мага жардам бергиле. Бергилечи, аябай кыйналып атабыз, кыргыз тилин үй тапшырма кылыш керек да, аткарыш керек. Анан бүт сабактардан 5 алса, кыргыз тилин 4 же 3 алып атабыз да. Мен аларга бекер эле мындай аларга жардам берген. Анан өзүмө кызык болуп калды, эмне үчүн мындай болуп атат да, балдар ыйлап, мындай кыйналып атышат да кыргыз тилинчи. Анан болсо кичине убакыт өтүп мен Телеграмдан группа ачтым. Анан Телеграм группам жөнүндө көп кишилер билишти. Ошондо кичине убакыт өтүп, анан февралдын аягында, марттын башында бир оюм келчи. Оффлайн курс ачпасамбы? Анан сабагыма 1 саат, 1,5 саат калганда, анан бир чыгарыя берген адамдарга курсума катышкыла келгиле, анча-мынча грамматикасын түшүндүрүп берейин, анча-мынча сүйлөшөбүз деп айткам да. Анан болсо алар келишти. Биринчи сабагыма 6-7 киши келиптир да. 7 киши келди биринчи сабагыма. Аябай кубандым. Ошо бекер эле болуп атат азыр сабагыбыз. Каалаган акчасын ооба, мындай калоосулар менен эле төлөшөт акчаларды, бирок мен суранбайм. Акча бергиле, мындай ставкасын койбойм да. Эгерде катышкыңыз келсе, келе бергиле. Менин эшиктерим ачык силер үчүн. Биз Кыргызстанда жашайбыз. 20-30-60 жыл Кыргызстанда жашайбыз жана биз кыргыз тилин билбейбиз, биз үчүн методика жок болчу деген адамдар келишет. Анан биз Кыргызстанда жашап, кыргыз тилибизди билишибиз керек деген сөздөр менен келишет мага. Үчүнчү группаны ачсам, кайра 25-30 адам келиптир да. Аябай кыйын болуп атат. Ошо группа болсо, экинчи группа, аларды кичине бөлүп салгам. Негизи болсо, ошо кабинет топтолук болуп келишет адамдар. Анан биз батпайбыз да, негизи таптакыр батпайбыз да, адамдар мындай полдордо отурушат. Ушул курстун директору, мен ал кишини билбейм так эле, бирок ушу бир эжеке мага жардам берип атат. Ушу помещениени мен берген сабактарым үчүн помещение берет бизге, бекер берет. Ошон үчүн чоң рахмат. Мен үчүн ал чоң сый, чоң урмат жана аларга чоң рахмат. Давно искала курсы. Кыргызский язык мне нужен по работе. И самой интересно, так как живем в этой стране, подсказали, что есть группа в Телеграме. Мы зашли и пришли вместе с сыном. Сын учится в школе, и так как где-то недостаточно, поэтому мы решили совместно. Очень нравится подача Виктории и сама атмосфера в этой группе. Мне стало интересно, я захотел учить язык именно в той стране, в которой я решил уже остаться, наверное, навсегда. Поэтому я считаю, что каждый человек, который проживает в том государстве, в котором есть национальный язык, да, общепринятый, то он обязан его знать.
Но это как минимум уважение к тому месту, где ты живешь. Билесизби, кээ биргилер менден сурап атышат. Ушул деле кыргыздар деле менден сурап атышат. Кыргыз тили сага эмне берет? Кыргыз тилин эмнеге жатап атасың, эмнеге үйрөтүп атасың кыргыз тили? Бирок кыргыз тили мен үчүн өтө маанилүү тил. Сен Кыргызстанда жашайсың, кыргыз тилинди билишиң керек. Ар бир адам өз өлкөсүндө жашап, өз тилин билиши керек. Аябай кооз тил, кооздугу менен алды. Ошо кыргыз тили кооздугу менен жагат. Дагы мен адамдар менен болсо, кишилер менен кыргызча сүйлөшөм, алар мени аябай сыйлашат экен, жана барктайт да мени. Ошон себеби жок калды. Башка